Мага абдан көп айымдар жолдошум акча таппайт, мени баалабайт, мени сүйбөйт деп кайрылышат. Бул жерде биз дароо жолдошторубузду күнөөлөгөнгө шашылабыз. Менин жолдошум акча таппайт. Эмне үчүн мен ушундай күйгө туш келдим? Бул жерде мен айымдарга айтмакмын, дароо жолдошуңуздарды күнөөлөгөнгө шашылбаңыздар. Анткени биздин жолдошубуз биздин күзгүбүз. Албетте бул жерде дароо айымдар айтышы мүмкүн. Эмне үчүн баардык жоопкерчиликти мен алышым керек мойнума? Эмне үчүн жолдошум аракет кылбаш керек? Эгерде сиз изденип жаткан болсоңуз, демек ал сиздин бойлуңуз. Эгерде жолдошуңузга больно болуп жаткан болсо, ал өзү изденет. Ошондуктан сиз жолдошуңузду өзгөртө албайсыз. Ошондуктан өзүңүздөгү программа менен иштөө үчүн албетте өзүңүздүн бала чагыңыздагы ата-энеңиздин жашоосуна жана алардын бири-бирине болгон мамилесин караңыз. Мисалы, сиздин апаңыз айтышы мүмкүн: сенин атаң акча таппайт, сенин атаң иштебейт, сенин атаң тигинтпейт, мынтпейт, мени сыйлабайт, мени тигинтпейт деп биздин апабыз, атабыз жөнүндө көптөгөн атаң алсыз деген жана башка түрдүү сөздөрдү айтышы мүмкүн. Дал ушул учурда биздин оюбузда, биздин мээбизде нейрондук байланыш пайда болот. Менин атам алсыз, демек эркектердин баардыгы алсыз дейбиз дагы биз атабызга жана эркектерге ошондон баштап апабыздын көз карашы менен карап баштайбыз. Жана өзүбүздүн жашообузга келгенден баштап апабызга болгон лоялдуулук, окшоштук программасы иштейт дагы биз дал ушул биздин апабыздын күйөөсү, биздин атабызга окшогон эркекти биздин оюбуз боюнча алсыз эркекти өзүбүздүн жашообузга тартабыз. Албетте биздин атабыз биз үчүн алсыз болсо, биздин жолдошубуз сөзсүз түрдө алсыз болуп, бизге өзүнүн алсыз жагын гана көрсөтө берет. Бирок айымдар биздин курстарга келип, окуп, өздөрү менен терең иштеп, дал ошол апасына болгон лоялдуулук менен иштеп, атасынын өздөрүнүн көздөрү менен атасынын күчтүү эркек экенин кабыл алгандан баштап, жолдоштору жумушка орношуп, жанталашып акча тап, аялдарына белек алып келип, жана дагы көптөгөн ийгиликтүү эркектерге айланышат. Албетте сиз үчүн бул жомоктой көрүнүшү мүмкүн, бирок бул 100% чындык. Анткени биздин аң сезимдеги бала чактан келген биздин түшүнүгүбүз, программабыз биздин бүгүнкү жашообузду чагылдырып көрсөтө берет. Ошондуктан сиз жолдошуңузду күчтүү кылгыңыз келсе, анда албетте комментарийге өзүңүздүн оюңузду калтырыңыз жана ата-апа деп жазыңыз. Ошондо мен сизге ата жана апа биздин жашообузга кандай таасирин тийгизет, акысыз сабагымды белекке берем. Албетте сиз сүйүктүү, бактылуу айым болууга татыктуусуз.